Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Excel программасында окуучулардын билим сапатын чыгаруу, класстагы окуучулардын билим сапатын чыгаруу. Бул жерде биринчи мындай кылып таблица түзүп алсак болот, окуучулардын санына каратып туруп. Мындай кылып көгөртүп алабыз дагы, мына терезеге киребиз. Терезеге кирип туруп, все границаны бассак, мындай болуп, бардык терезелер көгөрүп калат. Бул жерде таблицабыз мамычалардан жана катарлардан турат. Мына A, B, C, D, F, G деген булар 256 мамыча латын алфавитиндеги. Мына 1, 2, 3, 4 деген булар катарлар болуп эсептелинет. Бул жерде мына уячаларды бириктирип алабыз. Уячаларды бириктирип алып туруп, мына жерде объединить ячейки деген бар. Объединить ячейки десек, мына жерибиз барды биригип калат. Саты Токторов атындагы орто мектебинин 8 А классынын билим сапаты деп жаза турган болсок, мындай кылып жаза алабыз. Эми буну мындай кылып ортого келтирип алсак, мынакей ортого келип калат. Эми бул жерде мына мамычаларды чоңойтуп кичинерсек болот. Бул жерде мамычанын арасында сызык турат. Сызыкчага курсорду алып келтирип, мындай кылып чылдырсак, сызыкчалары жылат. Бул жерге номер коебуз. Номер коебуз. Бул жактарга ошондой басылып кеттир. 1, 2 деп катар окуучулардын катар сандарын коебуз. Буларды чекеден жазып турбастан 1, 2-ни жазып туруп эле курсордун ал 2-нин алдына алып келип, плюс белгиси болгондо мындай кылып ылдый жакка карап тартып койсок, эки бардыгы жазылып калат. 1, 2, 3, 4 катар менен. Эми бул жерге окуучулардын фамилиясы, аты жазылыш керек бул жерге. Эми бул жака даяр сактап койгонмун. Ушул сактап жазып койгон немем эле данныйларым ушул жакка келип коюп алсам болот. Эки Ctrl-V вставка, копировка, Ctrl-V вставка. Бул жерде окуучунун аты жөнү бизде 21 окуучу экен. Бул жерден масштабты чоңойтуп кичинертип алсак болот. Мына 73, 57 кылып өз каалагандай кылып өзгөртүп алсак болот. Эми бул жака биринчи немеге мына уячаларга биз предметтер жазабыз. Предметтерди жазыш үчүн бул жерлердин кыйгачынан, тикесинен жазыш керек. Бул жерде мына АБ деген бар. Бул жерде повернуть текст вверх дегенге киребиз дагы. Бул жерге кыргыз тили деп жазсак, мынакей кыргыз тили, кыргыз адабияты, орус тили, орус адабияты, алгебра, геометрия, информатика. Ушинтип кете беребиз. Бул жерде биз бааларды коюп алганбыз. Бул жерде биз бааларды коюп алган элек. Ушул жердеги бааларды эле бул жака эми копировка кылып алсак болот. Копировка кылып коюп, бул жердеги анча-мынча бааларды өзгөртүп алышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн, мына 3 алган окуучуну 4, мынаныкын 5, 5, 5, 5, мынаныкын 3, Хадичаныкын 5, окуучунукун 4 кылып, ар кимдин баасын ар кылгыл өзгөртүп алсак болот. Эми бул жерде мына уячалар турат. Уячаларыбыздын мына сандар бизде көп орунду ээлеп атат. Ушул орундарды
бирдей аралыкта кичинертип алышыбыз керек. Onun үчүн мына S'дан баштап Q'га чейин көгөртүп алабыз мамычаларды. Көгөртүп туруп, биринчи мына мамычаны эле кичинертсек, калган мамычаларыбыздын бардыгынын өлчөмү бирдей болуп калат. Мына жерде 5 алган окуучунун санын таап алыш үчүн мына жерге киребиз дагы, формулага киребиз. Формулага кирип, другие функции, статистические, счёт числиге киребиз. Счёт числиге кирсек, мына жерде диапазон сурайт. Диапазон сураса, мына жерден баштап туруп, мына биринчи окуучуга чейин белгилеп алабыз дагы. Мына жерде 5 алган окуучулардын санын критерийге жазабыз. Жазсак, мына жерге 5 алган окуучу 5 экен. 4 алган окуучунун дагы кудушундай кылып эле статистический счёт числиге киребиз. Счёт числиге кирип туруп, мына жерден белгилейбиз. Биринчи окуучуга чейин эч качан адашпаңыздар. Мына жерге критерийге 4-тү жазабыз. 10 окуучу 4 алыптыр. Мына жерден статистикага киребиз дагы. Счёт числиге кирип, эми 3 алган окуучуларды карап чыгабыз. Ташбаева Раянадан баштап Адаханга чейин белгилеп туруп, эми 3 алган окуучулардын санын белгилеп жазып алабыз. Эми мына жерде 2 алган окуучулардыкы дагы эле кудушундай статистические счёт числи Раянадан баштап Адаханга чейин белгилеп алдык. Адаханга чейин белгилеп, 2 алган окуучулар жазабыз. Окей, 2 алган окуучуларыбыз жок экен. Эми билим сапатын чыгарыш үчүн главныйдан автосуммага кирип алабыз дагы. Автосуммага кирип, мына 5 алган окуучуларды белгилеп кошобуз. Мына жерде 4 алган окуучуларды ячейкасын жазсак, мына С24, С25 ячейкалар. Кашан сыртына бөлүү бизде канча окуучу? Мына жерде 21 окуучу. 21 деп жазып, энтерди басып койсок, 71% болуп калды. Мына главныйга кирип, процентти басып койсок, мына уячаны белгилеп. Процент басып койсок, мына 71%. Эми өздөштүрүүнү карасак, өздөштүрүүнү дагы эле ушул автосуммага киребиз. Автосуммага кирип туруп, 5 алган окуучуларды кошобуз. 4 алган окуучуларды кошобуз. 3 алган окуучулар кошобуз. 2 алган окуучулар акыркы кошун жок кылып коебуз. Эми бөлөбүз 21 окуучуга. Барабар 100%. Бул жерде мына решетка болуп калды. Бул жерде батпай калды биздин немебиз. Мына жерде бардык ячейканы мамычаларды чоңойтобуз дагы. Мына жака аз-маз чоюп коебуз. Мына жерде 100% деген саныбыз батпай калды. Ошон үчүн решетка чыгып калды. Эми бардык окуучулардын санын мындай кылып чыгарыш үчүн нол сандарды белгилеп алып туруп, мына билим сапатын 5, 4, 3, 2 алган окуучуларды биригип алып туруп, мына жерде кошууну басып, курсордун эң ылдыйын алып келсек, кошуубуздун ишке кошулат. Мында тартып койсок, процентибиз чыгат. Мына жерде окуучулардын Захира баасы 5 алды. Мына жерде орус адабиятынан карасак, мына жерде 5 алган окуучунун саны 6га жетти, билим сапаты өстү. Мына жерде Хадичаны экинчи черекте 5 алган болсо, 5 алган санын 4 болду, 81% өсүп калды. Эми мына жерде биз мына уячаларыбызды белгилеп алсак болот, ячейкаларыбыздычы. Ячейкаларыбызды белгилесек, мына челекке киребиз дагы, кызыл свет. Мына уячабызды жашыл свет. Мына уячабызды сары свет кылып, ар кандай светке боёп алсак болот. Эми бул немени печатка айдасак, файлга кирип, печатка айдайбыз. Печатка айдасак, мынакей. Нол жерге чейинки гана окуучулар көрүнүптүр, калганы көрүнбөптүр. Кайра аркага сохранить дегенге киребиз дагы. Нол жерге чейин баткызып алышыбыз керек мына окуучулардын санын. Же альбомныйга айландырып алсак болот. Мына жерге чейин келтирип туруп, мына С менен Д'нын ортосуна ячейканы мындай кылып тартып койсок, мыналар мына жака чейин келип калып, биздин парабыз көрүнөт. Бирок мына жерде сандарыбыз батпай калды. Бул жерде мына уячаларыбызды белгилеп туруп, уячаларыбыздын размерин